укпадым дебегиле. Коркунучтун жел аргысы согууда Дастан Бекешев кооптуу коңгуроо какты. Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралганы турат. Жазык аткаруу кодексине, жазык кодексине жана жазык процессуалдык кодекске. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев өзүнүн Twitch каналында билдирди. Анын айтымында, документ кылмыштардын кайталанышы рецидив деген түшүнүктү киргизүүнү карайт. Мындан тышкары, кылмыш жасоодон иммунитет берүүчү өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Конституциялык түзүлүштү улуттук, экономикалык, маалыматтык, экологиялык жана башка коопсуздукту коргоо максатында жасалган аракет кылмыш деп эсептелбейт. Демек, кимдир бирөө сиздин мүлкүңүздү талкалап, муну экономикалык коопсуздук үчүн жасадым деп айта алат. Сиздин банктык эсебиңизди бузуп кирип, аны да коопсуздук максатында жасадым деп түшүндүрсө болот. Электрондук почтаңызды бузуп кирсе, аны маалыматтык коопсуздук деп айтууга мүмкүн. Түгүл сизди атып салса да, муну конституциялык түзүлүштү коргоо үчүн жасадым деп айтууга жол ачылат. Жогорку кеңештин укук тартиби боюнча комитети бул мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Бул мени таң калтырды. Анткени мындай учурда жазык кодекси конституциядан жогору болуп калат. Бул болсо кылмыш жасоого укук берип коюшу мүмкүн. Бул өтө кооптуу деп кылмыштар үчүн иммунитет берилип жаткан коркунучтуу өзгөртүүлөр тууралуу коңгуроо какты Дастан Бекешев. Төраганын ачуусу келип, өкмөткө азуусун көрсөттү. Тиши өтөбү? Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулунун баалардын өсүшүн жөнгө салуу боюнча министрлер кабинети эч кандай иш алып барган жок деген сыны жүйөлүү. Парламент трибунасынан мындай деңгээлдеги ачык жана катуу сындын айтылышы өлкөдөгү социалдык экономикалык абал чындап эле оор экенин айгинелеп турат. Акыркы айларда азык-түлүккө, күйүүчү майга жана күнүмдүк керектелүүчү товарларга болгон баалар тынбай өсүп, калктын капчыгына катуу сокку урулуп жатат. Карапайым калк каатчылыктан баш көтөрө албай калды. Кымбатчылыктын айынан эл арасында нааразычылык күчөп баратат. Аткаруу бийлигинин бааларды турукташтыруу боюнча так жана натыйжалуу механизмдери жок. Эң укурап кыйналууда. Демек, өкмөттүн кемчилигин калкалап, жылмалап, коргоп мамиле жасаган жогорку кеңештин төрагасынын катуу сыны абалдын оңой эместигин билдирет. Бул дегенде кризистин олуттуулугун көрсөтөт. Эгер парламент өзү ачык сынга өтсө, демек аткаруу бийлигинин ишине болгон ишеним солгундап, маселелер системалуу мүнөзгө ээ болуп калганын түшүнсө болот. Ток этерин айтканда, парламенттин батыл сыны өлкөнүн экономикалык абалы реалдуу көйгөйлөргө жык толгонун айгинелейт. Абдан кымбатпы? Орунбеков автомектептерде окутуунун баасы тууралуу жазды. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына мамлекеттик автомектептерде окутуунун баасы тууралуу жазды. Автомектептер жана айдоочулук күбөлүктөр боюнча акыркы күндөрү коомчулукта көп талаш тартыштар болуп жаткан. Бүгүн президент Садыр Жапаров кабар агенттигине берген маегинде бул маселелердин себептерин ачык жана кеңири түшүндүрүп берди. Буга чейин иштеп келген айрым жеке автомектептердин өкүлдөрү интернет аркылуу каршылык көрсөтүп, так эмес маалыматтарды таратып, журналисттерди сүйлөтүп жатышты эле. Менин оюмча, президенттин бүгүнкү маеги ошол бардык талаш тартыштарга чекит койду. Дагы бир маанилүү жагдайды тактап кетейин. Ошол эле каршылык кампаниясын уюштуруп жаткандар айдоочулукка окутуунун баасы 100 000 сом имиш, 200 000 сом болот экен деген ушактарды таратып келишти. Бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Азыр эле окутуунун баасы боюнча 19 000 сом болуп расмий чечим кабыл алынды. Ал эми практика учурундагы күйүүчү май сыяктуу чыгымдарды окуучулар өздөрү көтөрөт. Бул мурдагы жеке автомектептердеги бааларга салыштырмалуу бир топ арзан. Жеке автомектептерде окуунун жана практикалардын баасы бириги 35-36 000 сомдун тегереги болчу экен, деди ал. Эске сала кетсек, буга чейин жогорку кеңештин бир катар депутаттары парламенттин 28 январдагы жалпы жыйынында Кыргызстанда менчик автомектептердин ишинин токтотулушу тууралуу маселени көтөрүшкөн. Андан соң президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Кыргызстанда менчик автомектептердин жабылышы жана айдоочулук күбөлүктөрдү алуу үчүн окуунун мөөнөтү узарганы тууралуу билдирүү таратып, 2026 жылдан кийин жеке мектептерге лицензиялар токтотуларын, бул тармакты реформа кылыш керектигин айтканбыз, деген президент. Таалатбек Масадыков кызматтан алынды. Таалатбек Масадыков чукунун башкы катчысынын орун басары кызматынан бошотулду. Бул маалыматты 28 январда Кыргызстандын президенттик администрациясынын басма сөз кызматы билдирди. Масадыков 2026 жылдан тарта жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун башкы катчысы болот деген чечимди уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары саммитте кабыл алышкан. Саммит Бишкек шаарында 2025 жылдын ноябрь айында өткөн. Ошто көчөлөр кеңейтилип, чоң жолдун боюндагы имараттар буздурулат. Ош көчөсү Манас айлама жолуна чейин кеңейтилет.
Бул тууралуу Ош мэриясынан кабарлашты. Бүгүн Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев тиешелүү кызматтардын жетекчилери менен биргеликте Манас ата аймактык башкармалыгына караштуу Ош көчөсүндө кезектеги таңкы рейд өткөрдү. Рейдтин жүрүшүндө аталган көчө Райымбеков көчөсүнөн Касымбеков көчөсүнө чейин 4 тилкелүү жол катары кеңейтилери белгиленди. Ошондой эле бул көчө Ош эл аралык аэропортуна алып чыгуучу кошумча альтернативдүү жолдордун бири болору айтылды. Ушуга байланыштуу кызыл сызыкка чыккан мыйзамсыз курулуштарды алып салуу иштерин баштоо тапшырмасы берилди. Мындан тышкары, шаар мэри Ош көчөсүндө жайгашкан Жетиген билим берүү мекемесинин аймагындагы коммерциялык объекттин курулушунун мыйзамдуулугун текшерүү боюнча тиешелүү кызматтарга тапшырма берди. Белгилей кетсек, аталган көчө 24 метрге чейин кеңейтилип, эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар жана жашыл аймактар каралат. Мамлекеттик автомектептерде окуунун баасы 19 000 сом деп бекитилди. Президенттик администрациянын маалымат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков мамлекеттик автомектептерде курсанттарды окутуунун баасы аныкталып, 19 000 сом деп бекитилгенин билдирди. Бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына пост жазып, практика учурундагы күйүүчү май сыяктуу чыгымдарды курсанттар өз чөнтөгүнөн төлөй турганын кошумчалады. Анын сөзү боюнча, менчик автомектептерде окуунун жана практикалардын баасы бириги 35-36 000 сомдун тегерегинде болчу. Бул жааттагы талаш-тартышка президент Садыр Жапаров да комментарий берип, жеке автомектептерди мамлекеттик башкарууга өткөрүү чечимин коррупциялык иштерди токтотуу жана айдоочуларды даярдоонун сапатын жогорулатуу максаты менен түшүндүрдү. Бирок автомектептер кайсы мыйзамдын, кандай эреже менен мамлекетке өтөрүн түшүндүргөн жок. Садыр Жапаров окутуунун начарлыгынан жеке автомектептердин бүтүрүүчүлөрү азыр бир нече жолу экзамен тапшырып өтө албай жатышканын, менчик автомектептерде иштеген адистер мамлекеттик автомектептерге жумушка алынарын айтты. Кыргызстандагы менчик автомектептердин ээлери 23 январда курсанттарды каттаган тутумдун иши эч кандай эскертүүсүз токтотулуп, окутуу процесси үзгүлтүккө учураганын айтып чыгышты. Алар 26-27 январ күндөрү катары менен мамлекеттик транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо борборунун борбордук аппаратына чогулуп, түшүндүрмө берүүнү талап кылышкан. Бул маселени жогорку кеңештин бир нече депутаты парламенттин 28 январдагы жыйынында көтөрүп, депутаттык комиссия түзүү сунушун беришти. ВЖНАС категориясындагы айдоочулук күбөлүктөрдү алуу боюнча жаңы окуу программасы бекитилген. МФ категориясы үчүн окуунун мөөнөтү 480 саат же 10 ай болот. Үз категориясындагы күбөлүктү алуу үчүн курсанттар 12 ай окуйт. Теориялык экзаменди жасалма интеллект алат. Буга чейин жолдо жүрүү эрежелери боюнча 750 суроо болсо, эми ал 2000ге чейин көбөйтүлдү. Буга чейин менчик автомектептердин ээлери F категориясына 70 000 сом, үс үчүн 88 000 сом болот деген маалымат бар экенин. Практикалык окууну кошкондо окуу 100 000 сомдон ашып кетерин билдиришкен. Кыргызстанда жалпы 345 автомектепке лицензия берилген.